Адамды акыл эстен ажыраткан Альцгеймер оорусу деги бул кандай оору? Эмне себептен адам бул илдетке кабылат? Бул тууралуу Улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин доктору Турунбаев Жамал Жумадилович айтып берет. Альцгеймер оорусу бул негизинен мээнин түзүлүшүнүн, мээнин структурасынын жапа чегиши да, нейрондордун бул жапа чегиши болот. Бул сүрөттөн деле көрсөтсөк болот. Мына бул соо кишиники МРТ диагностикасы да, соо кишиники. Мына бул жерде мынакей полушариялар көрүнүп турат, кенен. Ал жерде мына неме чуңкурчалардын барысы көрүнүп турат бул жерде. Желудочка, ички булакчалар, бул булакчалар көрүнүп турат. Мына ушул Альцгеймер оорусунда мына объем, мээнин объему кичинере баштайт. Мында көрдүңүздөрбү? Кичинере баштайт. Анан мына ортодогу мынакей чуңкурчалар көрдүңүзбү? Ачылып кетти. Мээ кичинергенден ачылып кетти бул. Мээнин объему өзү кыскара баштайт. Нерв клеткалары өлө баштайт да, ошентип кичинерип калат. Анан мына желудочка көрдүңүздөрбү? Мына боковой желудочка. Бу жерде нормада кандай болсо, бул 2-3 эсе чоңоюп кеткен. Мынакей третий желудочек, четвертый желудочек, төртүнчү желудочек вообще көрүнбөй турат. Мынакей бу жерде көрүнүп турат. Мээнин кичинергени. Анан мына боковой рога, задний рогалар, мүйүстөрү, желудочектин мына дана көрүнүп турат. Бул жерде чындыгында көрүнбеш керек. Бул илдеттин белгилери 65 жаштан тарта байкала баштайт. Алсак адамдын кулк мүнөзү, жүрүм-туруму өзгөрөт. Жеке сапаттары өтө курч, даана көрүнөт. Мисалы, мурда активдүү, шаңдуу жүргөн адам оорудан улам андан бетер шайыр болуп калат. Көпчүлүктүн арасында тамашалашканда шачап, өң көрүнө баштайт. Айрым адамдар жаш кезинде лидер болсо, кийин кеп сөзгө келбей калат. Бул нерсе жакын туугандарына мүнөзү бузулуп баштагандай көрүнөт. Бара-бара оору экени анык билинет. Андан тышкары эске тутуусу начарлайт. Адам турмушта өтө унутчак болуп, маалыматтарды кабыл алышы кыйындайт. Жада калса жакындарынын атын, жүзүн, өзүнүн жашаган көчөсүн унутат. Эң кызыгы, акыркы маалыматтарды унутканы менен тээ мурдагы болгон окуяларды так, даана, жаңы эле болуп өткөндөй айтып бере алат. Альцгеймерди биз качан коркобуз? Качан анын белгилери, мына мисалы күнүгө эле баягы үйгө мисалы телефон чалса, номерди билесиз да. Сиз ошону билбей калдыңыз. Күнүгө эле дайырдан жүзгөн баягы мисалы жумушка барган жолуңузду билесиз да күнүгө эле. Сиз ошону билбей калдыңыз. Үйүңүздүн номерин билбей калдыңыз. Бул ушуларда коркунуч болот. Мына ушул учурда Альцгеймерди болжолдоп, ушул башталышы мына ушул себеп депсе болот да. Илдет тууралуу немис психиатры Алоис Альцгеймер 1907 жылы биринчи жолу сүрөттөп жазган. Ал далилдегендей, мээнин клеткаларынын азыктануу процесси начарлайт. Ошондон улам жогорку психикалык функциялар бузулат. Бул эс акыл деңгээлинин төмөндөшүнө алып келет. Башкача айтканда, абстракциялык ой жүгүртүүсү начарлап кетет. Айлана чөйрөдө болуп жаткан окуялардын логикалык байланышын жоготот. Андан тышкары өзүн кароого таптакыр мүмкүнчүлүгү болбой калат да, алар башкалардын камкордугуна муктаж болот. Ошондуктан аларды үйдө жалгыз калтыруу өтө кооптуу. Альцгеймер оорудан кандай эле башка оорулардан сактангандай сыяктуу эле будан дагы сактаныш керек. Биринчи кезекте кыймыл аракетте болуш керек ар дайым. Анан жана питание, калорийный питание, витаминизированный дейт. Эми өсүмдүк майын көбүрөөк колдонуш керек. Анан кийин дайым мээнин сергек кармаш керек. Мээ ар дайым тренировкада болуш керек экен бул үчүн. Бир багытта эмес, көп багытта иштеш керек экен да. Физкультурага да барыш керек, башка тил үйрөнүш керек, башка жумуштарга да аракет кылыш керек да. Ошон үчүн мээнин гранный жагынан өстүрүш керек. Мээ канчалык көп продуктивный болсо, ошончолук Альцгеймер оорусунан коркунуч болбойт экен. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.